Барларга салам. Мен Байсбекова Адеми. Кыргыз-Түрк Манас университетинин туризм факультетинин 4 курсунун студенти болом. 2002 жылы Талас облусуна караштуу Шадыкан айыл өкмөтүндө жарык дүйнөгө келгем. Билимге болгон алгачкы кадамым ошол эле мектептин Капалов Эшимбек атындагы орто мектебинде 2009 жылы башталган. Мен негизинен мектеп учурунда география сабагына кызыгып, ал сабактан олимпиадага барып, байгелүү орундарга ээ болгом. Жаңылышпасам, 8 класс кезимде мен Манас университети жөнүндө биринчи жолу уккам. Анда бизде география боюнча суроолорду берген бир тайпа болгон WhatsApp группасында. Ошол жакта ошол эле универдин студенти мага суроолорума жооп берип, Манасты алгачкы жолу тааныткан. Ошол учурдан баштап мен интернет булактарынан, кээ бир тааныштардан Манас университети жөнүндө маалыматтарга ээ боло баштадым. 10-11 класстарда мен университетке тапшырам деген так планымды, же болбосо максатымды койдум десем жаңылышпайм. Ал учурда менде бул ошол тест жыйнактарын сатып алып, Манастын өзүнүн тестине даярдана баштагам. Бирок 2020 жылы мен ошол жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөндөн кийин COVID-19 пандемиясынан улам бизде Манаска бүткүл эле ошол университеттерге кабыл алуу онлайн болгондуктан биз талондорду онлайн таштадык. Анда дагы бир кызыктуу окуя болгон. Ал болсо эсимде, ошол мен Манаска тапшыруу учурунда айыл жергесинде болгондуктан саат кечки 10-11де талонду онлайн таштагам. Бирок интернет байланышым үзүлүп калып, менин талонум иштетилип кетти. Бирок тизмеден мен өзүмдүн жеке номеримди көрө алган жокмун. Ошол учурда мен шансымды ушинтип эле жок кылып алдымбы, онлайн болгондуктан мен кимге байланышымды да билбей калдым. Ал учурда ошол атам үйдө эмес болчу, ага чалып, мага бирдик салуусун өтүнүп, анан 5 мүнөттүн ичинде интернетимди, тарифимди кайра жаңылап, сайтка кирдим. Сайтка кирсем, ал жакта мурункудай эле менин тизмеде аты жөнүм жок экен. Мен ошол жерден коркуп, анан бир сыйра сайтты жаңылагандан кийин ошол жакта тизмени көрүп, саат 12 болуп калган. Тизмени көрүп, анан мен Манаска ошол убакта тапшыргам. Бирок 2-3 күндөн кийин өттүңүз деген SMS келгенде официалдуу түрдө мен сүйүнүп, өз сүйүнүчүмдү туугандарым менен, ата-энем менен бөлүшкөм. Андан кийин бизде даярдоо курсу 1 жыл онлайн өттү. Даярдоо курсун онлайн окуп, ал эми Манастагы эң алгачкы күнүм бул 2021-22 окуу жылы болуп, Манаска эң биринчи биздин биринчи сабагыбыз физкультура болгон. Ал учурда бизге онлайн эле жазып коюштур, дене тарбия өтүү үчүн спорт залына келгиле деп. Мен Манаска биринчи жолу келдим, кампус чоң, мен адашып ректоратка кетип калыптырмын. Ошентип менин алгачкы күнүм Манастын ичинде адашуу менен башталган. Бирок 4 жылдын ичинде мен кампусту жаттап бүттүм десем жаңылышпайм. Андан кийин бул мен туризм факультетинин тандоомдун себеби өзүм гуманитардык илимдерге кызыгам. Анан арасынан, факультеттердин арасынан эң эле жакшы болгону тандагандын себептеринин бири бул жаңы адамдар менен баарлашуу, чет тилдерин өздөштүрүү, жаңы маданияттар менен таанышуу. Ошол эле учурда эл аралык тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүн сунуусу болгон. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү мен өзүмдүн саякат иш жана гид кызматы бөлүмүм камсыздай алды. Себеби деген мен 2-курста Түркия мамлекетине барып, ал жактан практиканы өтөдүм. Практика өтүү менен биргеликте бул жана биздин теориядагы алган билимдерибиз менен практиканы айкалыштырып, жандуу туризм тармагы кандай болот, ошонун баарын биз көрө алдык. Андан кийин жайкы каникулда мен Германияда болдум. Бул жайкы каникулда студенттик программа менен барып, мен Германиядагы шаарларды жана аны менен катар Европа өлкөлөрү, мисалы Польша, Австрия, Италия жана Дания, Чехияда болуп келдим. Мага студенттик күндөрүм, жайкы каникулдарым негизи жемиштүү болду десем жаңылышпайм. Муну менен катар саякат иш жана гид кызматы бөлүмүндө 2-3 курста биз Кыргызстанда дагы Чүй облусу, Ош, Баткен, Нарын жана Ысык көл облусунда дагы практикалык турларыбыз өткөрүлөт. Ал турларга да катышып биз теорияда өткөндө иш жүзүндө туристтердин кандай маршруттарга ээ болорун, тур пакеттин ичинде кайсыл жерлер, дестинациялар болгонун дагы үйрөнө алдык. Окуу менен биргеликте мен баягы өзүмдү өнүктүрүү максатында университет тарабынан түзүлгөн интеллектуалдык клубдарга
мүчө боло алдым, иш-чара, сынактарга катыша алдым. Алардын ичинен мага эң жакканы бул ойлонушуу интеллектуалдык клубун баса белгилегим келет. Ал жакта мен мүчө болуп, оюндарга катышуу менен өзгөчө бир атмосферага жакын, жакшы чөйрөгө, жакшы адамдарды таптым. Мындан тышкары ой жүгүртүү, логикалык ой жүгүртүүнү өрчүтүүгө, команда менен иштөөгө дагы үйрөнө алдым десем жаңылышпайм. Буюрса, азыркы тапта университетти бүтүрүү алдында турам. Мен негизинен эң биринчи эле өз ата энеме ыраазычылык билдиргим келет. Алар менин кичинекей кезимден баштап эле мага ошол ишеним көрсөткөнүнө, билимге болгон шыгыма байкап, ага түрткү болгон ыраазычылык. Андан тышкары азыркы таптагы ошол бизге сабак берип жаткан мугалим, ага эжелерге алардын бизге билимди таанытканына, илим таанытканына жана чоң талып калган эмгеги менен бизди жогорку билимге ээ кылып жаткандыгына ыраазычылык билдирем. Муну менен катар 5 жыл бою чогуу окуган группалаштарыма ыраазычылык. Себеби деген ар бир адам үчүн жанындагы чөйрөсү көп нерсени чечет эмеспи. Ошолдуктан жакын чөйрөгө ээ болгонума, студенттик күндөрүмдүн кызыктуу болушуна жана алар тараптан болгон колдоого, билбегенибизди чогуу билип үйрөнүүгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болду. Мен группалаштарыма да ыраазычылык билдирип жана ийгилик кааламакчымын. Манас мага негизинен көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги болду. Себеби дегенде Манас аркылуу мен жогорку билимдин азыр келечекте кесибимдин адиси болууга бел байлап турам. Мындан тышкары окуунун бюджеттик негизде болушу, шарттардын түзүлүшү, мисалы ошол эле жатакана, окуу залдары, китепкана жана башка дагы окуу үчүн болгон шарттардын түзүлүшү бул Манастын бир өзгөчөлүгү деп билем. Жана дагы академиялык жактан жакшы жетишкен студенттерге стипендиялар каралган. Мен дагы 4 жыл катарынан бул Манастын материалдык жактан колдоосуна ээ боло алдым. Азыркы тапта бүтүрүүчү болгон, мени менен катарлаш мына бүтүрөбүз деп турган бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Алдыдагы чоң максаттар ишке ашып, жолу ачык болсун.